Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин өзгөчө балдарга кызмат көрсөтүү максатында биздин министрлик менен атайын эмгек келишимдерин түзгөн ата-энелер. Бүгүн сиздерге менен байланышка чыгуумдун бирден бир себеби ушул кечээ күнү биздин Дареке Facebook тармагы аркылуу кайрылган Мария Небога аттуу жараныбыздын билдирүүсү болду. Ал киши өз билдирүүсүндө биздин министрликтин жерлердеги кызматкерлеринин тарабынан аткарылып аткан иштерине нааразычылыгын билдирип, кайрылуу жасаган экен. Ошондон улам мен сиздерге түшүндүрмөнү берип койууну туура көрдүм. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2018 жылы 23 ноябрында 556 токтом менен биздин өзгөчө балдарга атайын жеке ассистент катары кызмат көрсөтүү боюнча жана ошого айлык маянаны төлөп берүү максатында атайын токтом кабыл алынган. Ага ылайык январь айынан баштап биз документтерди кабыл алып, ушул ата-энелери менен өзгөчө балдардын ата-энелери менен келишимдерди түзүп, айлык 4900 сомдон айлык маяна төгүп келе жатабыз. Өкмөт ушул акчаны төлөп берүү менен ошо балдардын өзгөчө балдардын укугун коргоо максатында жана ошолорго татыктуу кызмат аткарылуусуну көзөмөлгө алуу максатында биздин министрликке атайын милдет жүктөлгөн. Ал биринчи 6 айда ай сайын бир жолу, ал эми кийинки кварталда бир жолу, 6 айдан кийин ар бир кварталда бир жолу үйүнө келип, ошо бала канчалык ушу тиешелүү кызмат алып атат, канчалык кызмат сапаттуу болуп атат, же болбосо мындай тиешелүү деңгээлде болуп атат, ошо маселелерди көзөмөлдөө максатында биздин министрликке ушундай милдеттер жүктөлгөн. Ошондон улам азыр мына биз январдан төлөп баштадык. Азыр эми ушул бизге жүктөлгөн вазыйфаны аткаруу максатында биз үйлөргө барып, ошо балдар канчалык каралып жатат, ошо боюнча мониторинг иштерин жүргүзүп атат. Мен биздин өзгөчө балдардын мындай азыр бизге кайрылып аткан ата-энелерин толугу менен түшүнөм. Себеби сиздердин ошо балдарыңыздарды сүйүп, ошо балдарыңыздарга мээримиңиздерди төгүп, ушунчалык бир өзгөчө мамиле кылып атканыңыздарды мен кээ бирөөңүздөрдү ушул интернет сайттарынан, ошол Facebook тармакчалары аркылуу да көрүп билип турам. Бирок тилекке каршы бардык эле бизден ушул жеке ассистентке айлык алып аткан ата-энелер сиздердей мамиле жасап аткандыгы кейиштүү көрүнүш деп айта алам. Себеби биз өз практикабызда көрүп жүрөбүз. Кээ бир учурда балдар жада калса өз убагында тамагын жебей калган үй бүлөлөр бар. Кечке жатып кийими алмашылбай, бети үстү жуулбай, же болбосо сыртка алып чыгып бир прогулка кылдырылбай, кечке мындай өз ордунда жаткан, бир жерде жаткан балдар да жок эмес. Биз мамлекет тарабынан атайын ушу балдар эртеңки күндө бир жакшы сапаттуу кызмат алып, ушу оорусу жеңилдеп, эртең ушул коомго социалдашууга, коомго аралашууга бир мүмкүнчүлүктөр түзүлсүн деген максатта акча төлөп берип аткандан кийин, ошол акча канчалык даректүү, максаттуу иштеп аткандыгында көзөмөлдөө бизге жүктөлгөн, биз аны жүргүзүшүбүз керек. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, туура түшүнүүңүздөрдү мен сиздерден суранат элем. Себеби бул болуп аткан иштер биздин баягы кылаарга ишибиз жок болгондуктан сиздердин үйүңүздөргө барып аткан жерибиз жок. Биз ошо балдардын укугун коргоо максатында, ошо балдар тиешелүү сапаттуу кызмат алуу, өз убагында тамагын жеп, мындай жакшы бир реабилитациялык иш-чараларды өтүүсүнө камсыз кылуу максатында ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Биз өз практикабызда көрүп жүрөбүз. Ушул ДЦП диагнозу менен дагы бутка туруп басып кеткен балдар жок эмес. Ошондуктан мамлекет дагы ушуга өзгөчө көңүл буруп, ошол жаш балдарга ошол ушундай бир атайын акча бөлүп берип, карап, балким ушул кызматтарды өз убагында ала турган болсо, эртеңки күндө ошолордун оорусу жеңилдеп, эртеңки күндө ушул коомго аралашууга бир толук мүмкүнчүлүк алып калабы деген максатта төлөнүп аткан акчаны көзөмөлдөп, ушул туура
иштелүүсүн камсыз кылуу бизден бирден бир милдетибиз деп билем. Ошондуктан урматтуу ата энелер туура түшүнүңүздөрдү мен сиздерден суранам. Бул биринчиси. Экинчиси, сиздер ошол комменттер аркылуу айтып атасыздар, эки жолу барат экен, эки жолу барганда үйүндө жок болуп калса, ал төлөмдү токтотуп салат экен деп. Жок, андай эмес. Мен сиздерге айтып кетем. Биздин кызматкерлер сиздер менен байланышып туруп үйдө боло турган болсоңуздар, барып көрүп, ушу жашоо шартына балага көрсөтүлүп аткан кызматтарды мониторинг жасашат. Ал эми эки жолу келип эле кыркып тиги айлык маяныңарды кыркып салам же дагы башка деген коркутуулар орунсуз деп айтмакчымын. Эгерде ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, сиздер түздөн түз бизге кайрылсаңыздар, биз тиешелүү чараны көрөт элек. Ал үчүн бизде атайын WhatsApp номерибиз бар: 0557 700 845. 0557 700 845. Ушул WhatsApp номерге түнү күнү болобу жазып айтып, ошол кайсы райондо, кайсы кызматкер эмне деген туура эмес мамиле жасап аткандыгы боюнча маалымат берсеңиздер, биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Дагы бир нерсени айтып коюм келет, урматтуу биздин мекендештер. Тилекке каршы баягы көп сөздөр айтылат дагы, бирок жазуу түрүндө, конкреттүү түрүндө ошол аты жөнүнү жазып айткынын кайсы райондо болуп атат десе, тилекке каршы биздин жарандар дагы мындай артка берип, чегинип ушуну айтпай коюшат. Мен ойлойт элем, бул биздин кызыкчылыкта эмес, сиздердин дагы, биздин дагы жалпы коомчулуктун кызыкчылыгында эмес. Эгерде кандайдыр бир туура эмес иштерге барып аткан биздин кызматкерлер болсо, биз андайларды токтотушубуз керек. Буга биздин бүт каалообуз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Ошондуктан мен сиздерден сурап атам. Бул биринчиси. Мындан кийин мага белгилүү болгондой, ушул өзгөчө балдардын ата энелеринин атайын WhatsApp группасы бар. Ал жерде сиздерде болгон ар кандай мындай проблемаларды, ар кандай маселелерди сиздер мындай талкуулап турасыздар. Мүмкүн болсо биздин кызматкерлерди дагы ошол WhatsApp группага киргизип койсоңуздар жакшы болор эле. Себеби өз убагында сиздерде болуп аткан көйгөйлөр боюнча маалымат алып, ошону өз убагында оперативдүү чечүү максатында мен сиздерге ушуну сунуштайт элем. Мен эгерде мына WhatsApp топко, WhatsApp номерге кайрылсаңыздар, мен номерини жазып берейин, кайсы кызматкерлерди киргизип коюуну мен сиздерден суранат элем. Бул да болсо ошо сиздерде болгон маселени оперативдүү чечүү максатында болуп аткан иш чаралар. Мындан сырткары мен сиздерге айтып коюм келет, жерлерде биз атайын коомдук көзөмөл институттарыны киргизүүнү максаттап атайын буйрук кабыл алдык. Ага ылайык ушу жерлерде ушул биздин кызматкерлер тарабынан балким мындай кандайдыр мүчүлүштүктөр кетип аткан болсо, же кандайдыр бир орой мамилелер болгон болсо, же туура эмес жагдайлар түзүлүп аткан болсо, кабарлап туруусу үчүн бизде атайын коомдук көзөмөл институттары ачылып атат. Жакынкы күндөрдө мен сиздерге атайын маалымат берем. Бул институттарга кимдер мүчө боло алат, алардын иштөө тартибини жана башка бир топ маселелер боюнча мен сиздерге маалымат берем. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктү дагы толугу менен колдонууңуздарды мен сиздерден суранат элем. Мындан сырткары мен тилекке каршы ушул жумуштун көп болгондугунан интернет сайттарда отуруп же болбосо социалдык тармактарда өз убагында кээ бир маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Ушу Мария Небоганын жазган кайрылуусуна дагы биздин 24 KG маалымат порталынын кызматкери Мария Орлова өтө сонун жакшы комментарий берген экен. Мен Мария Орловага дагы өзгөчө бир ыраазычылыгымды билдирип койгум келет. Сиздер менен дагы түз эфирде жолукканча саламатта болуңуздар деп коштошом.